Жол эрежелери. Жол коопсуздугу өлкөбүздүн шаарларында жана айылдарында машиналар менен адамдар көп. Алар дайыма түрдүү багыттарда жол жүрүшөт. Унаалардын айдоочулары, жөө жүргүнчүлөр, унаадагы жүргүнчүлөр бардыгы жол кыймылына катышуучулар. Жол кыймылынын коопсуздугу үчүн жолдо жүрүүнүн эрежелери иштелип чыккан. Бул маанилүү жол эрежелерин эстеп кал. Жолдогу белгилер. Адам окуганды үйрөнгөндө тамгаларды кошуп сөздөн сүйлөмдөрдү түзөт. Жол белгилеринде да тамгалар жана белгилер бар. Бир белги бүтүндөй сүйлөмдү жол белгисин түшүндүрөт. Белгилер машина жолдорунда дайыма айдоочунун оң тарабына коюлат. Тегерек 3 бурчтуу, 4 бурчтуу болуп, айдоочуга көрүнүп тургандай тирөөчтөргө орнотулган. Белгилер дайыма өзгөчөлөнгөн тилде ар бир айдоочуга түшүнүктүү маалымат берип турат. Жол белгилери жер жүзүнүн бардык жолдорунда бирдей. Алар бардык айдоочуларга түшүнүктүү. Бул белгилер эскертишет, буйрук беришет, тыюу салышат, пайдалуу кеңеш беришет же бир нерсе тууралуу маалыматтарды билдиришет. Жол белгилердин милдети айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө өз убагында жол коопсуздугу жана кыймылдын шарттары тууралуу маалымат берип турат. Ар бир адам жолдо жүрүү эрежесин билиши керек. Кыймылды ким жөнгө салат, ошол башкы орунда болот. Жөнгө салуучу жол кыймылын башкарган жол коопсуздугунун кызматкери. Анын ар бир кыймылы жол чырак сыяктуу белги болуп саналат. Жол чырак 3 түрдүү айниги күйүп өчүп турган электрге кошулган жарык белгиси. Ал жолдогу кыймылды башкарып жөнгө салат. Айдоочу менен жөө жүргүнчүлөрдүн жардамчысы. Жол чырак түрдүү түстөр аркылуу айдоочулар менен жөө адамдарга жол жүрүү же токтоп туруу керектигин билдирип турат. Эми силер менен чогуу жолдо жүрүү эрежелериндеги бир канча суроолорго жооп алабыз. Тротуар деген эмне? Жөө адамдар үчүн жол. Зебра деген эмне? Жөө адамдар өтө турган жер. Айдоочу деген ким? Унаа айдаган адам. Трамвайдан кантип айланып өтүү керек? Трамвайдын алдынан өтүү керек. Артынан өтсө, каршысынан чыккан трамвайга же башка унаага урунууга мүмкүн. Автобус же троллейбусту кантип айланып өтүү туура? Автобус же троллейбустун артынан өт. Эгер астынан өтсө, артында келе жаткан машинаны көрбөй калат. Караңгыда кантип жолдон өтүү керек? Караңгы мезгилде жөө адамдар колуна фонарь кармап же кийиминде жарык чагылтуучу тилкелер жабыштырылган кийим кийгени жакшы. Анткени айдоочу жөө киши басып баратканын көрбөй калышы мүмкүн. Жөө адамдар кайда жүрүшү зарыл? Тротуарларда, жолдун оң тарабында, эл жашабаган аймактарда. Жөө адамдар унаага карама-каршы тарапта жолду жээктеп басса болот. Жөө жүргүнчү деп кимди айтабыз? Жолдо жөө басып жүргөн адамдар. Жолдо иштеп жаткан адамдар ага кирбейт. Мотоциклди айдоого канча жаштан баштап уруксат күбөлүгү берилет? 16 жаштан берилет. Велосипед айдоого
канча жаштан баштап уруксат берилет? 14 жаштан. Балдар эшикте кайсы жерде ойноого болот? Атайын балдар үчүн аянттарында ойношсо болот. Унаа жолдоруна жакын болгон үйдүн алдына ойноо да коркунучтуу болот. Жол чырак кандай белгилерди берет? Кызыл жарык кыймылга тыюу салат. Сары жарык белгилердин өзгөрө тургандыгын билдирет. Жашыл жарык жол жүрүүгө уруксат берилет. Мектептердин жанында кандай белги коюлат? Балдардын ушундай белги коюлат. Темир жол өткөөлү деген эмне? Темир жол менен автомобиль жолунун кесилиши.